әңгімесі президент Садыр Жапаровты алып кел мағачы. Мен да дини жақтан дипломатныймын. Мына бене жақтан дипломатныймын, мамлекет жақтанчы. 2 дипломым бар. Неге сен де қолдарыма айбадыңар, мына? Мен 2 балам төрөгөн үчүн рахматыңар ушу коштум, Ул десе ул, кызым десе кызым бар. Мы купили сэндвич, вот, и его поделили. Сэндвич жасагандар элди алдап калышыптыр. Сэндвич жасагандар элди алдап калышыптыр деген аталыштагы видео социалдык тармактарда тарады. Видеонун авторунун айтымында ал дүкөндөн сатып алган сэндвичтин ичи дээрлик бош болуп чыккан. Кадрlarda нан эки жагынан жабылганы менен ортосундагы салма өтө аз экени көрүнөт. Бул жагдай колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаратты. Айрымдар кадимкидей алдоо деп нааразы болушса, башкалары балким техникалык катадан улам ушундай болуп калгандыр деп божомолдошууда. Сэндвич кайсыл компанияга таандык экени видеодо так айтылган эмес. Открыл. Нет, сбоку. Смотрите, вот сбоку, как будто вот здесь целые колбаски, и огурчики, видите? А вот так открываешь, опа, и все, больше ничего нет. Гуляш. Да. Ну, мы своих положим. Казакстандын президенти Камчыбек Ташиевди 1-даражадагы достук ордени менен сыйлады. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев бүгүн 22 августта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Кыргызстандын мамлекеттик жана коомдук ишмерлерин достук ордени менен сыйлады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев сыйланды. 2-даражадагы достук ордени менен Жогорку кеңештин депутаты Тастанбек Жумабеков, президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев, коомдук ишмер Аскар Салымбеков сыйланды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бул жөн гана салтанат эмес, Казакстандын боордош Кыргызстан элине болгон ыраазычылыгынын жана терең урматтоосунун белгиси экенин өзгөчө белгиледи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Курулуш министрлиги Бишкектеги чөгүп кеткен жол көзөмөлгө алынганын билдирди. Бишкектеги Маданият конушунда унаа өтүүчү жол жана тротуар чөгүп кеткен. Бул тууралуу Курулуш министрлиги билдирди. Министрлик 22 августта жол тууралуу маалымат түшөрү менен жеринде Бишкек шаары боюнча мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы ыкчам иш алып барганын белгиледи. Ал жерде Арай жоопкерчилиги чектелген компаниясы канализациялык насостук станциянын курулуш монтаждоо иштерин жүргүзүп жаткан. Иш учурунда дренаждык суулар канализация насостук станциянын чуңкуруна кирип кеткен. Натыйжада чуңкурдун эңке иштери жуулуп, жолдун бир бөлүгү чөгүп кеткени аныкталган. Бул окуяга байланыштуу башкармалык тарабынан Арай жоопкерчилиги чектелген компаниясына эскертүү берилип, учурда жолду калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Балдарыбызга билим берип жаткан мугалимдер ремонт кылбашы керек. Уят Эрулан Кокулов, Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Кокулов мектептердеги абалга байланыштуу пикир билдирди. Анын айтымында мектептерде ремонт иштери бүткөндөн кийин класстарды жана имараттардын айланасын тазалоого мугалимдерди чыгарып жатышканы туура эмес. Балдарыбызга билим берип жаткан мугалимдер ремонт кылбашы керек. Бул уят нерсе. Мектепти оңдоп түзөө жана тазалоо иштерин тиешелүү адистер жасашы зарыл, деди депутат. Ысык көлдө мас болуп такси кызматын көрсөтүп жүргөн айдоочу кармалды. ЖККБнын маалыматына караганда инспекторлор Тор Айгыр айылында Honda Odyssey машинасын токтоткон. Айдоочу аларга баш ийбей жолдун каршы тилкесине түшүп качып, акыры кайгоочулар кийинки посттон жолду жаап токтотушкан. Текшерген учурда анын мас экени, оң рулда автоунаа менен жүргөндүгү аныкталган. Ага 15 000 сом айып салынып, машинасы айып короого токтотулган. Мас болуп машина айдаган үчүн ал 1 жылга машина башкаруу укугунан ажыратылышы мүмкүн.
Ош Кадыровдун жакынына таандыктелген имараттын мыйзамдуулугу каралат. Ош шаарынын мэринин мурунку орун басары Нурбек Кадыровдун жакындарына таандыктелген Аскар Шакиров 11 дарегинде жайгашкан имараттын мыйзамдуулугу каралат. Соода жайы жана мейманкана катарында иштеп келген имарат көп кабаттуу үйгө жакын жайгашып, жашыл аймакка курулуп калгандыктан тургундардын тынчын алып келген жашоочулар унаа токтотуучу жайдын жана балдар аянтчасынын жетишсиздигин айтып, таңкы рейд маалында мэр Жеңишбек Токторбаевка кайрылышкан. Кала башчысы тургундардын кайрылуусун угуп, тиешелүү жетекчилерге бул имараттын мыйзамдуулугун текшерип чыгып, чечим кабыл алууну тапшырды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса, энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Неге сен да колдорум айбадыңар, мына? Мен 2 баланы төрөгөн үчүн рахматыңар ушу болуштун, Ул десе ул, кызым десе кызым бар. Мен со президент Садыр Жапаровду алып кел магачы. Мен да диний жактан дипломатныймын. Мына Бене жактан дипломатныймын, мамлекет жактанчы. 2 дипломум бар. Ай, сиздер эркектердин арасында эмне отурасыздар эмечи? Анакта комнаталар бар го. Ай, силер чыгып тургула да анда өчүрт менен, Ай, мешиттин Алланын үйүндө андай кылбагыла, же биз аны кылып чыгып бергиле, аны бекер. Болду, бош. Мажлиске келдик. Ай, ошакта деле өтө берет, бул жер эркектердин жайы өзү, Эркектер бияка отурушат экен, биз бияка отурабыз экен. Ай, намахрамды карап отурасыздар, же Алланын каргышына калбаңыздар. Байтуллох, Ал-Кохар сыпаты менен сыпаттап коет, же. Ой, же, мына эркектерибиздин алдында келбеңиздер, андай Кураныңыздар кармап алып, же. Айшенебиз үйүндө эле отурган, же, коюңуздар мындай эркектердин алдына келип албайлы. Силерди көрүп биз да келип алабыз, Эмне отурасың, аялдар ана эдебде. Бетиң жаап эмне кылып? Эркектерге көрүнүп атасың. Бул Алланын үйү, каргышка калгыр. Кыргыз барайынбы, Каяка барам? Эмне мени келип жакалайсың? Барды жатса мен калайм. Өлүң колум кайрып. Өлүң отурайын, не жирип уруп келсе? Берака келейин, отурайын, мечитиме жерге кир. Колум сындырып өлтүрдүң го. Өлүң от, алкаш. Озуң сасып кеттир го. Өлүң. Кажаттын өкүлү сурап атат. Максат, мынабыл менеге мечитке мен балдарым кирген үчүн эмне мамлекет алып мага бербейди 2 баланычы? Балаңыз кайякта же? Мамлекетте турат да, улуттан ажырат. Ай, мечитке киргенибиз үчүн эмнеге алдыңар балдарды? Бaldарды дейм. Балдарым бизде эмес, бизде балдарым биз алдык. Мечит ушакка караштуу? Балдарыңыз кайякта же? Түштүктөгү мечиттер. Мечит алып койду сен балдарым. Мечитти алып койду да. Мечит эмнеге алат сен балам? Имам милиция чакырыптыр. Эмнеге чакырат? Мен намаз окуган 10 жашта балам окуган кирет да намазга. Өзүңдө мен кулатпайсың. Отурсуңду карап, атам төргө келип отургансың. Атам төрү болбосо бул общественный жай. Сиз тура Муфтий бардыгызга, муфтий. Турыңуз, муфтий.
А бирок алдыгы отурганыбыз туура эмес да. Бул жерден бизди дин башкармалыктын башкы эмеси, башкармалыгы жеке. Сиз өзүңүз кайрылыңыз, жакшы кагаз түрүндө кайрылыңыз. Ошондо кабыл алат сизди. Мен да эки баланын энеси мен мына Ташиев колдоп элатат. Эки баланын энеси. Хорошо, хорошо. Сүйлөңүз. Алмаз Бежеке, биякта эмне кылып атасыз? Видеоңуз мондай коюп коюңуз, пожалуйста, тарта бериңиз. Сиздин укугуңуз келет. Сүйлөңүз мында. Мондай коюп коюңуз. Сүйлөшөлү мына. Hepinin aksa tek bakmıyor. Не кылып атам? Отурам жакшына эле, бирөөнү уруп согуп атам. Kaçan oldu da ne? Кылмышпы бул? Так. Не жардам керек болду? Так, саат 14:54. Не ушинтип отургандан болбойбу? Мыйзамда. Болбойт деп эч Андан. А? Сизге отурганга болбойт деп. Отурам го мен. Отура бериңиз эжеке. Сизге отурууга деп эч ким айткан жок. Эмне мугалимдер иштеп атат? Жардамда ошо эми өзүбүз немебиз да, мектебиз да. Жууп тазалаган баягы кол болуп атабыз. Баарыбыз. Да, это жумуштар. Ну, краска, низкокачественная краска. Я. СБС'те берилген краска. Трудовой кодексте кандай жазылган? Мугалим жумушу. Бул баары мугалимдерде туурабы, мен түшүнгөнүм боюнча. Кайсы сабактан бересиз? Я. Siz gelin. Oldu çıkarma. Çıkarma bakalım. Çıkarma. Alpar oradan koyup dur. Bugün ne cümus negizi? Cümustan sağır mı? Cümustan mesleğini ver. Ne cümus kısmına gerek? Ну, муборка başına gerek de sizler точно şimdi ne cümus kısmına gerek? Var olasın, dokumentasyonuna dayanmasın. Çıkarma bunu. Свидетельные какие-то вот конdiционер, просто уярк толщу, да? Ремонт жасатыш, уборкасы. Что, уярк-то неге уборкасын бупайт? Мугалимдерге жууга турат. Тура келбейт, мугалимдерге, эмнеге тура келет? Ким ремонт кылса ошо жууп берип, жашакка тапшырып берип кетсин аягына чейин. Подрядчик ким? Вектор строй. Ким ал вектор стройдон? Сизби? Ким вектор строй? Кана вектор строй? Алар уже жасап кеттик деп кетишкенден кийин таштап кетишти баары. Бүт ошондой таштап койбойбуз. А эмнеге кабыл аласыңар силер аны таштап? Алган жокпуз, документ болбой атат. А болду анда. Бүт азыр силерден эмес, Кыргызстан боюнча ушундай нерсе деп атат. Эмнеге андай болот? Эмнеге тетиги биздин бөбөктөргө сабак берген мугалимдер ушул жерде чакы пакаларын көтөрүп ушул жерде жүрүш керек. Еще даже ремонт кылышыптыр булар. Краш этиштир, менде бүт информация бар. Эмне азыр алып атасыңар, башка бирөөлөр болот. Бул неме жүзүп чыгып атабыз деп. Жок, бул атышат только. Краш этишкендер ушулар турабы? Турабы? А эмне краш этишет? Вектор стройго подряд берсеңер, заказ берсеңер, эмнеге мугалимдер көрсөтөт? Могу камерага нерселерди атайын тартып айтам. Анткени бүт мектептер ушундай. Бул эле мектеп эмес, ошол үчүн тартып айтам. Бирок азыр мага ачык айтып коет. Эмнеге мугалимдер көрсөтүп атат буякта? Эгер вектор стройго берсеңер силер. Актап кетишти, сыртап кетишти. Жок, могу красканы мугалимдер көрсөткөн. Мен билем го, менде информация бар. Иә. Жок, ошо мугалимдер кылган кылган. А эмне вектор строй причем тут анда? Эртең комиссия келет ошо силерге. Ким келет? Районна келет беке. Районна кылып бербейсиңер ошол суроonu биз эмне кылып алганында? Бизге баарын дайындап коюуга деп үмүттөнүшүбүз. Просто ушул күнгө чейин мен ишке келгенде мен мектепте окуганымдан баштап ушу мугалимдер ушундай да алдыда жүрүшөт, барычы бабуштар. Балдарда воспитывать этиш керек, ата энеден да тил уккан мугалим, ремонтун да кылган мугалим, болду эми токтош керек да, уятта бул.